Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен. Маанайыңар кандай? Азаматсыңар. Балдар, бүгүн биз кеп өстүрүү сабагынан өзүбүз жашаган шаарыбыз жөнүндө кеп кылат экенбиз. Кана мага айткылачы балдар, биздин шаардын аты эмне деп аталат? Ооба, туура айтасыңар. Биздин шаардын аты улуу инсан Исхак Разаковдун атынан коюлган Разаков шаары деп аталат. Биз Разаков шаарында жашайбыз. Азыр биз Разаков шаары тууралуу кеңири маалымат алабыз. Балдар, биздин жашаган жерибиз Кыргызда ата-бабанын конушу, балалыктын балдай татуу учурларын башынан өткөргөн жерди биз туулуп өскөн айылыбыз же болбосо шаарыбыз деп айтабыз. Менин шаарым асман тиреген тоолордун, шаркырап аккан суулардын, бийик мөңгүлөрдүн, көз жоосун алган жайыттардын, токойлордун, тунук жана кооз көлдөрдүн жери. Мына ушундай жерде сыйчыл, токтоол, карапайым, эмгекчил адамдар жашайбыз. Балдар, биз ушундай жерде жашаганыбызга абдан сыймыктанабыз. Балдар, биздин шаарда канчалаган ойчул, талант ээлери, тайманбас баатырлар, кайраттуу энелер жашап өткөн. Ушундай бейиштей жерибизде дүйнө жүзүнө белгилүү адамдар эмгектенип өмүр сүрүшөт. Мен өзүм ушул жерде төрөлүп өскөнүмө сыймыктанамын. Күн сайын эмес, саат сайын өлкөбүздүн гүлдөшүн, экономикабыздын өсүшүн каалаймын. Мекенибизди сүйүү ар бирибиздин милдетибиз экен балдар. Анда эмесе балдар, силер үйдөн ата-энеңерден өзүңөр туулуп өскөн айылыңар же болбосо шаарыңар жөнүндө сурап, мага кыска түшүнүүңөрдү айтып бергиле, макулбу? Балдар, ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Саламатта калгыла.